гимнастикалык өнүгүүлөр жасап турам. Бул өзүмдүн ден соолугума пайдалуу. Бул адам канчалык көп чуркап, канчалык гимнастикалык өнүгүүлөр жасаганда бул адамдын ден соолугуна өтө күчтүү, жакшы оң таасирин тийгизет. Спорт менен ар дайым машыгам. Бул ишканада дагы ар дайым эртең менен ишканада биз өзүбүз эки топко бөлүнүп алып топ ойнойбуз, футбол ойнойбуз. Ал дагы бул ден соолукка эң жакшы пайдасын келтирет. Бул өзү дайым айтат да, мен мына аманчылык болсо 100ге чейин деле чуркай берем деп. Мунун эрип келишти. Сизде мындай көрүп билип жүрөбүз, ушунча спортто жүрөсүз. Сиздин жаш көрүнгөнүңүз себеби ушул спортто болуш керек. Мисалы, же башка нерседе өзүңүз ошо сырын айтып бербейсизби? Спорт бул жаш көрүнгөнүн себеби дагы өзгөчө. Бул мындайча айтканда бул спорт менен айкалышат. Спорт бул ден соолуктун булагы деген эң эле жакшы сөз бар. Спорт бул спорт менен машыккан ар дайым спорт менен машыккандардын баары ден соолугу чың, анан өзүнө чыдамкайлыктуу, күчтүүлүктүү, шамдагайлыкты келтирген спорт болуп эсептелет. Ошон үчүн спорт менен ар дайым биз бир эле спорт менен эле машыкпай, спорт менен машыкпай, бул кол өнөрчүлүк дагы биздин өзүбүздүн, менин өзүмүн мындай кол өнөрчүлүгүм бар. Бул кол өнөрчүлүктө мына жасалган буюмдардын бүт баардыгы ушу менин өзүмдүн колум менен жасалган буюмдар. Мен талаада жүргөндө, бир мындай экскурсияга чыкканда, дарыя бойлоп, дарыядагы жанында агындылардан таштарды көбүрөөк кездештирем. Ошол жерден анан мен жанагындай таштарды, агындыларды алып туруп, ушу жерге келип, анан ошол нерселерди жасаймын. Керектүү нерселерди жасайм. Анда эмесе азыр ошол алган ийгиликтериңиз, медальдарыңызды ошол хоббиңиз деп коелу, ошол хобби устачылыгыңызга күбө болойлу. Спорт эмес, кол өнөрчүлүк дагы өзүм жасалган буюмдарым турат. Азыр ушу буюмдар боюнча мен бир аз комментарий берип кетишим керек. Бул таш балык тутуп жүргөн убакта мен ошол дарыянын боюнда атайын кумга көмүлүп калган жеринде ошол жерден алып караганда ошол таштын эки көзүндө тең кум болуп калган. Кумдарды кийин тазалап, мындай таза алып карагандан кийин ушул мынау көзү, эки көзү, мурду, оозу, эги болуп мындай көрүнүп, Алла Таалам ушул адамдын сөлөкөтүн жасап койгон да. Анан бул жагы баш мээ. Бул ушул эги баш мээ. Андан кийин бул ташты андан кийин барып арак бир аз жылгандан кийин ошо мээси чачырап жерге түшүп калган экен. Кайра ушул мээсин чогултуп, кайра ушул өзүнө алып келип мына жерге сактап койгон учурубуз. Бул мээси турбайбы адам? Бул адамдын мээси. Бул мээси ичинде түшүп калган жеринен анан бир аз ары баргандан кийин эле ошо мээси жаткан экен. О мээсин да алып келип момунда коюп койгонмун. Мына бул агынды болсо үч баштуу жылан деп ат койгонмун. Биринчи башы бул жактан чыгып баратат, экинчиси ортосунан, үчүнчүсү үстүдөн чыккан. Муну карап туруп, анан кийин мен өзүмүн чыгармачылыгым менен момунда жыланды ушундай жасаганмын. Эми бул айта берсем көп нерселер. Мен өзүм көп жасалбаган нерселерим агындылардан дагы үйдө көп. Алар эми убакыт жетпей, кийин Кудай кааласа ушу убакыт жетсе ушул эмелерди дагы жасаймын. Мындай эмелер көп мен жасалган буюмдарым. Эми буну айта берсе убакыт тарыраак, анан жасалган буюмдарым бүт бардыгы ушулар силер мына телевидение аркылуу көрүп
отурасыздар? Sayız uçurunda yanvar ayında bir Oşko avtobus menен ketip atkan жүргүнчүлөр mına Gülçön Daryasının boyunda эле караса bir suudan bir plov чыгып атыптыр да. Ana bulu emne plov eкен bir kızık bir görünüşü de avtobus toktatup düşüp karasa bu Daryadan çıkıptır yanvar ayında plov deyip. Karap dursa çıkıp alıp bayağı kardan denesine sürtüp andan kayra bayağı sülgü menen sürtüp atıptır da kim ekensi bayağı Abdurazakov nişan eken. Bağırdığı bayağı tala tüzden sırttan Rusya'da bir oruslar gelgen eken. Alar da görüp razı olup taң kalıp ketişken de bunun okuyaları köp. Kanday tarmak bolbosun, meyli madaniyat, meyli sport, meyli dıykançılık, meyli mal çarbaçılık, kıskası жашоодогу бардык тармактардан ошо билет да устасы ошолордун бардыгынан. Мына өзүңөр деле көрдүңөр баягы үйдө баягы маданият болгон жана эстеликтердин чындыгы ошондой. Азыр стартка даярданабыз. Стартка туруунун ыкмаларын билебиз. Буттарды коюп, стартовый линияга өлчөп, андан кийин колуңарды сызыктан чыгарбай турабыз. Балтырга отурбайбыз. Так, внимание, марш! Старт. Внимание, марш! Бул жеңил атлетикага көбүнчө ден соолук үчүн көп келишет. Ден соолукка да пайда. Буда чуркаганда өзүбүздүн буттарыбыз дагы андай жакшы иштеп, ошо белибизге дагы жакшы. Агайыбыз көп нерселерди үйрөтөт бизге. Бизде ушул жерде райондор боюнча болду жеңил атлетика. Ошондо мен 4-чү орунду алгам легкий атлетикадан. Көптөгөн медалдарга жетиштик, грамота, дипломдорду алдык. Ушул жеңил атлетикага катышканыма, ден соолугума өзүмө мындай жакшы болушуна, Нышан агай дагы көп мындай ийгиликтерге жетиштирди бизди. Биз Нышан агайдын эмгегин актоого турнирлерге катышканга даярбыз. Биз спортту сүйөбүз, дагы да келебиз спортко. Спортко келиңиздер. Биз азыр ушул агайдын машыгууларын өткөрүп жаткан жерине келдик. Тилекке каршы ушул чоң балдары кетип калыптыр агай, балдарыңыз. Айтсаңыз, ушул жеңил атлетиканы эмне себептен тандап калдыңыз негизинен? Себеби жеңил атлетиканы тандап калганымдын себеби башында мен музыкалык жактан да кызыкканмын. Спортко да кызыкканмын. Анан кийин алып карап аккордеонду үйрөндүм. Аккордеонду үйрөнгөндөн кийин мени Осмоналиевтерге дагы ушунчалык балет этип, анан өзүм акырында жанагы көрүүчүлөр арасында пробег, олимпийский пробег деп коет экен. Ошондо чуркап, анан кийин ошол Прибалтикадан Латвийский ССР, Литовский ССР, Город Орел, Омский, Томский деген шаарлардын арасында, Кыргызстандын арасында мен биринчи орунду ээлеп, Олимпиаданын алтын медалын утуп келгенмин. Азыр ушул убакта учурда ошондой олимпиадага ушу сиз машыктырып жаткан жеңил атлетикадан катышуучулар кандай? Мындай саны кандай? Азыр эми мен машыктырган окуучуларым көпчүлүгү эле мына областта, республикада жакшы байгелүү орундарда ээлеп келатат. Дегеле айткан ошо дүйнөлүк деңгээлде биздин Кыргызстанда кандай? Эми Кыргызстанда жакшы, азыр Кыргызстанда. Азыр Азиянын чемпиондору чыгып атат, Олимпиаданын чемпиондору чыгып атат. Биз эми Кыргызстанда көбүнчө мына бул спортсмендер канча десем, бир 5 жыл мурун андай эмес эле, кийинки убактарда мына чемпиондор азыр жакшы эмелер чыгып атат. Олимпиаданын чемпиондору, Азиянын чемпиондору чыгып атат. Ошого биз сыймыктанабыз. Эми биз деле мына бул айыл жеринде окуучуларыбызды аракеттенип, машыктырып тиги эме кылабыз, машыктырабыз. Биз Нышан агайдай ол Кыргызстан желегин желбиреткибиз келет. Нышан агайдай ол чемпион болгубуз келет.
Енді нышандагайдай ол чемпион болгум келет. Тарбияларды үйрөтөт, анан стартка туруп көнүгүүлөрдү үйрөтөт. Анан ошентип жасап көнүгүүлөр жасайбыз. Анан 30 метр, 60 метр, 100 метрлерге чыкпайбыз, 200 метр, 300 метрлерге. Биздин агайыбыз болгон. Биринчиден ушу механика мектебинде агайыбыз болуп бизди тарбиялаган. Андан кийин биз аны окууну бүтүп келгенден кийинки 81-жылдан бери кошо иштешип калдык. Тарбиялаган өстүргөн окуучулар дагы областта, республикада жалаң гана алдыңкы орундарды алып келип жатат. Азыр ушул убакта эчтен машыгуусу болсо керек, өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Бул өзүнчө бир талант да. Бул кишилер өздөрүнүн баягы мен айтып кеткендей, тоос талант дегендей. Бул өзүнүн ишине кызыгат биринчиден. Өзүнүн болгон душасындагы нерселерин окуучуларга бергиси келет. Şu hazır 65-66 yaşka gelse dağı şu özünün için süye bilgen talantlı ağay dep koysak bolup ayrımaçılığı sayızın ovağı menen azırkı baldarga salıştırganda bu kişinin okutu jagındağı, emgeği dağı zor dep kalap ketет. Акам ушу 48 жылдан бери дене тарбия мугалими болуп иштеп келе жатат. Биринчи ушу Макаренко атындагы мектепте дене тарбия мугалими болуп иштеп келди. Андан кийин Надышев атындагы мектепте иштеп келе жатат. Азыр мына Алай райондук стадиондо дене тарбия мугалими болуп иштеп атат. Ошо мен кичинекей кезибизде эле билебиз, ушу элге кызмат кылып жүрөт, ошо элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, азыр деле ошол убакта, ушул учурда ушу элге кызмат кылып, ошо үчүн биз сыймыктанабыз. Сабактар бүттү. Кээ бир окуучуларыбыз туура эмес кабатты, кээ бирибиз Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой, бул спорт эч качан бир жаш кура ылгабайт. Ошондуктан ар бириңиздерди спорт менен машыгууга чакырам. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.